Мыйзамында жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдоп кетти. Карасак, ошол комитеттин бүгүнкү катышып отурган депутаттардын баардык комитет мүчөсү катары комитеттин отурумуна урматтуу Садыр Нуркожоевичтин талапкерлиги, өкмөттүн курамын, программасын, структурасын сунуш кылам. Келиңиз, Садыр Нуркожоевич. Каршылык жокпу? Урматтуу депутаттар, мекенибиз кайрадан дагы бир жолу башынан кыйын кезеңди бийлик алмашууну өткөрүп жатат. Бул коомубуздагы бир күндүн ичинде жаралган көйгөй эмес. Бул жылдап топтолгон проблема. Тилекке каршы кыйын жагдайга туш болгондо ар дайым жарандарыбыздын курмандыктарына кабыл болуп жаткандыгыбыз өкүндүрөт. Буга элдин жүгүн көтөрүүгө аттанган баардыгыбыздын күнөөлөрүбүз бар. Акыркы күндөрдөгү болгон окуялар баарыбызды катуу ойлондурду го деп ойлойм. Жана ойлонушубуз керек. Ошону менен бирге жалпы элден ушул окуяларга аралашып калгандардын бардыгы кечирим сурашыбыз керек. Балким бул сөздөрүм баарыңыздарга катуу тиер. Бирок ачуу болсо да чындык үчүн айтып коеюн. Кызмат талашуунун, депутаттык креслонун айынан аз жерден мамлекетибиздин бүтүндүгүнө бөлүнүп жарылууга коркунуч жараттык. 2020 жылдын 5-октябрында элдик толкун болду. Бул окуяларга тарых өз баасын сөзсүз берет. Аны баарыбыздан сурап олтурбайт. Эл суу, эл толкуса сел болот. Бирок ушул күндөрү Кыргызстандын эли өткөндөн сабак алып, жыйынтык чыгарганга үйрөнгөнүн көрсөттү. Кыргыздар улуу эл, карт тарыхы, түптөлгөн каада салты, наркы бар байыркы эл. Кандай гана бийлик болбосун, мындай элди эч ким алдай албайт. Кысым да көрсөтө албайт. Кыргыз эли акыйкатсыздык менен аяосуз күрөш жүргүзүп келген жана да күрөшө берет. Учурдан пайдаланып, биринчи кезекте аянтка чыгып, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук идеясы үчүн жанына кайыл болуп, тикесинен тик туруп берген элге, айрыкча жаштарга таазим этем. Баарыңыздар өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укуктук талаага кайтарууга кадам жасадыңыздар. Көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына мени сунуштады. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлүп олтурат. Мага эң жогорку ишеним көрсөтүп, менин талапкерлигимди дал ушул кызмат ордуна сунуштап жана колдоп жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ичара чырдашып, көчөдө талашып тартышып жүрүүгө убакыт жок. Азыр билекти түрүнүп, убакытты текке кетирбей иштей турган мезгил. Бир жагынан мамлекетибиздеги түзүлгөн саясий кырдаалды, экинчи жагынан пандемиянын шартында кемиген экономикабыздын абалын, бюджетибиздин тартыштыгын, социалдык милдеттерди жүрөгүм менен түшүнүп кабылдап турам. Жана мындан аркы кырдаалга толугу менен жооп берүүгө даярмын. Жаштар коомдун башкы стратегиялык күчү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамында кесипкөй иш билги жаштардын болушу социалдык экономикалык өсүшкө, туруктуу өнүккөн келечекке алып барат деп ишенсек болот. Эртеңки келечек санариптүү жаштардын колунда. Ал кесиптик жана руханий жактан бардык чакырыктарга жана тобокелдиктерге даяр болушу керек. Мамлекеттин тышкы саясаты жаатында мурда кабыл алынган эл аралык милдеттенмелерди аткаруу улантылат.
Kırgız hökümeti mamleketin stratejiyalыk önөктөштөрүнүн arasında algan Kadir Barkın bedelin turuktуу saktap kalуунун жана аны өркүндөтүүнүн üstünde işlerdi жүргүзөt. Ал эми социалдык чөйрөгө, маданият, билим берүү жана медицина тармактарына башкы артыкчылык катары көңүл бурулат. Кыргызстан социалдык өлкө. Пандемия учурунда мамлекеттик системанын чабалдыгы ачыкталды. Коомчулук жөнөкөй жарандардын, медицина кызматкерлеринин, жаштардын жана укук коргоо органдарынын чыныгы каармандыгына күбө болду. Мугалим, дарыгер жана аскерлер башкы жана престиждүү кесиптерден болот. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын, мугалимдердин, дарыгерлердин жана башка айлык маяналарын кайрадан карап чыгуу жана акыйкат бөлүштүрүү зарыл. Программада бийликке ишенбечүлүктү пайда кылган пенсиялык камсыздоо кайра каралат. Урматтуу депутаттар, саясий абал ушундай болуп турат. Ошондуктан сөзүмдүн кыскача мазмуну да саясий өңүктө болуп калды. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Баарыбыздын ниетибиз Кыргызстанды күчтүү эл аралык мамилелерге ачык, жашоого жайлуу, инвестицияга ыңгайлуу мамлекетке айландыргыбыз келет. Биз бул абалдан коомду тезирээк алып чыгышыбыз керек. Бизде анчалык көп убакыт жок. Элибиз көпкө күтө албастыгын көрүп турасыздар. Учурдан пайдаланып, элге да кайрыла кетсем, урматтуу мекендештерим, бүгүн ушул залдан колдоо алсам, Кыргызстаныма ак ниет кызмат кылууга, бардык билимимди, тажрыйбамды өлкөмдүн өсүп өнүгүшүнө жумшоого даярмын жана бардык күчүмдү, бүт эркимди жумшаймын деп ишендирип кетем. Урматтуу депутаттар, бизди жана биздин программаны колдоп коюңуздарды өтүнөм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кошумчалап кетейин, урматтуу депутаттар, абал ушундай катуу болуп аткандыгына байланыштуу өкмөттүн курамына эч өзгөртүү киргизген жокпуз. Бардык структура ошол бойдон калды, өкмөттүн мүчөлөрү да калды. Программаны болсо сиздер кабыл алып бергенсиздер, ошол бойдон иштейли дедик, эч өзгөртүүсүз эле. Убактынча. Сөзсүз өзгөртөбүз. Чоң рахмат, азыр жетип ташталбайбыз, сол жок өтөбүз. Рахмат, урматтуу Сатун Нуркожоевич. Урматтуу жыйын катышуучуларды, телефондоруңуздарды безбиштүү режим коюп турсаңыздар. Мына өкмөттүн сунушталган башчысы Сатун Нуркожоевичке жана өкмөттүн курамы ошол эле бойдон калып атат. Суроолор болсо, сунуштар болсо, ортоңку микрофонго чыгып берсеңиздер болот. Экинчи микрофон. Талант Кулманович. Рахмат. Рахмат, Мирза Серкевич. Урматтуу Сатун Нуркожоевич, сизге мен эң негизги суроомду бергим келет. Сиз менен биз 2010-жылы депутат болуп ата журттан шайланып келгенбиз. Ошол учурда жогорку кеңеште комиссия түзүп, кумтор маселесин көтөрүп, сиз ошол комиссияны жетектегенсиз. Жана ошол жерде бир топ олуттуу маселелерди көтөрүп чыгып, ошонун айынан колдоо таппай жогорку кеңеште 35 депутат калып кеткенбиз ошол кезде. Бүгүнкү чейин бул аталган маселе чечилбей келет. Эгерде бүгүнкү күнү ошол коомчулук карап турат, депутаттар карап турат, ошо эл карап турат, ошонун көзүнчө бир ачык айтып койсоңуз, сиз аягына чейин ушул кумтор маселенин аягына чейин чыгасызбы? Сиздин жолуңузду уккум келет. Кумтөр маселесин биз 2012-жылы көтөргөнбүз. Комиссия түзүлүп, комиссиянын башчылыгына мен дайындалдым. Текшерип келип, жогорку кеңешке токтомдун долбоорун чыгарганбыз. Ал долбоордо кумтөр толугу менен Кыргыз мамлекетине өтсүн деген долбоор болчу. Бирок тилекке каршы колдоо таппай 35 депутат макул, калгандары каршы болуп өтпөй калган. Ошон мамлекетке өтпөй калган. Андан кийин биз митинг уюштуруп, элге ошо кумтөр боюнча маалыматты жеткирүү максатында митинг уюштурганда башаламандык болуп кетип,
Камчыбек Ташиев, сиз жана мен үчөөбүз камакка түшкөнбүз. 9 ай жатып, кайра чыкканбыз, акталып. Андан кийин мен ушу чет өлкөгө чыгып кеттим. 2017 жылы кайра келатып камалдым. Мына кече жакында чыктым. Мен түрмөдө жатканда адвокатым аркылуу журналисттер ошол Кумтөр боюнча суроо жөнөткөн экен. Позициясы дагы деле ошол бойдонбу же жокпу деп. Мындан 1-2 жыл мурда архивди карасаңыздар болуш керек, ушу супер инфону болсо керек эле. Мен ошол жерде жазгам. Кумтөрдү дагы деле мамлекетке алуу позицияңыз кандай деп суроо берген экен. Мен ошол жерде жооп бергенмин. Азыр мурда 8 жыл мурда алсак болот эле. Азыр кеч болуп калды деп. Анткени ушу 8 жыл мурда алтындын запасы көп болчу. Андан бери 8 жылдан бери казып, эми калбай деле калды. Аны алыштын кажети жок деп бергенмин. Андан көрө ошол аягына чейин иштетип, Центера Голд. Ошол жердеки жана бузулган тоолорду калыбына келтирип, баарын ошентип кеткени туура болот деген оюмду билдиргенмин. Мен бул маселени биринчи ушул маселеден баштаймын. Аны алабыз мамлекетке деген андай ой жок. Азырынча мен ошол айткандай. Бирок сөзсүз түрдө чакырып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргыз мамлекети, Кумтөр Кыргызстандын мамлекетине иштетебиз буюрса. Аны эми сүйлөшүүлөр жолу менен. Коомчулукка мен так айтып коеюн. Бийликке келип тургандан кийин Кумтөрдү албай калыптыр, ою дары өзгөрүп кетиптир деген пикир болбош үчүн мен так айттым. 2 жыл мурда ал позициямдан кайткам, анткени алтындын запасы түгөнгөн. Мен дайыма ушу маалымат алып жаттым түрмөдө дагы. Ушу былтыр бекен же мурдагы жыл бекен мына сиздердин өкмөт башчы менен Абылгазиев баягы центральный карьердин алтыны бүтүп, башка жактан 16.000 гектар жер берип, жаңы жерди каза баштады да. Мен ошон үчүн центральный карьерден алтын бүткөнгө байланыштуу мен ошол интервьюну бергем. Азыр алыштын кажети жок Кумтөрдүн мамлекетке деп. Рахмат. Урматтуу депутаттар, электрондук табло жок болгонуна байланыштуу туура көрсөңүздөр бирден суроо берсеңиздер. Бирден. Каршылык жокпу? Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Садырнов боюш. Эми сиз өзүңүз азыр мына айттыңыз, өкмөттүн курамы ошол бойдон калат депчи. Албетте, азыр ушундай кыйын учурда курам алышы мүмкүн. Бирок бара-бара сөзсүз түрдө курамын алмаштырыш керек деп ойлойм да, эсептейм. Ал жакка профессионалдуу ушул убакытка чейин өзүнүн жумуштарын көрсөтө албаган дагы чиновниктер бар. Аларга дагы бир көңүл бурса. Анан экинчиси эң маанилүү жагы бул жаштар. Мына жаштарга сиз өзүңүз айткансыз ушул жерде. Жаштарды сөзсүз алып келем депчи. Жаштарды дагы унутпай сөзсүз түрдө ушул курамга дагы кошуп, башка дагы мындайча айтканда өкмөттүн астындагы предприятиялоо жана башка алып кете турган тармактарына карап, жаштарды дагы кошуңузду мен өтүм кетет элем. Макул, сөзсүз алмаштырабыз, жаштарды кошобуз. Рахмат. Экинчи микрофон Камчыбек Жумушбаевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр Сауыл Нуркожоевич, Уюпсуз Шайлас, мындай кыйынчылык мезгилде абдан Кыргыз эли кыйналып атканда келип атасыңар. Кыргыз элинин азыркы мезгилде мына кыш келатат. Суук болгондон шунун бардыгын карап көрүп, анан тактасаңар. Калыс болсоңуз, мына калыстыгы жок болуп, бизден канча президент кетти. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Күндүн дагы күнү бар дейт. Аска тоого тийгенде нурун чачкан. Бирок күндүн дагы түнү бар дейт. Көлдүн дагы көлү бар дейт. Элге жакшынакай кылып туруп, дей солуп тоңдогон. Бирок көлдүн дагы түнү бар дейт. Мен сизге кааларым ушул, көп сүйлөбөйүн. Мына калысты кылып карачы. Айтып атат, күндү айтып атат, көлдү айтып атат,
Siz de kalыс болуңуз дагы ушул айткан иштерди жана өзүңүз жазган программаларды түздөңүз. Рахмат көргөнгөргөнгө. Макул. Рахмат. Умбетов доктор Алиевич, сізден бұрын жазылды бе? Микрофонға барсаңыз, андан кейін Рада Мұрат Алиевна. Мен жазып отам, ошоға қарап чықырып отам, Урматтыктан таптырып düşünüyorum. Садыр Нуркожоевич абдан өзгөчө кырдаалда келатабыз. Мен айтып коеюн, биз 2020-жылы республикалык бюджетти карап атканда эле болжол менен 30 миллиард сомго чейин жетишпейт деп дефицит болот деп айтканбыз. Азыр көрүп атабыз, карантин, эпидемиядан тышкарда азыр мондай кырдаал болуп кетти. Дагы кризис болот да. Ошон үчүн мен сизге каалоо, Садыр Нуркожоевич. Эң биринчи приоритет азыр сизде жакшы болуп атат. Стабилдүүлүктү алып келели. Анан чарба иштерин жакшылап караш керек. Пенсионерлерге пенсия бериш керек. Мамлекеттик камсыздоо кылып бериш керек. Бүт азыр озуп келатат. Күзгү кышкы даярдык. Ошон үчүн сизди Кудай кааласа тезирээк колдоп, сиздин кандай тажрыйбаңыз бар экенин биз баарыбыз билебиз. Ошол коллективиңизди неметип, түзүп, эртең кечке чейин 24 саат иштеш керек азыр. Каалоом ошондой сизге. Тура, урматтуу депутат. Бүгүн кол бутумдагы тушамышты чечип берип атасыздар. Ушул моменттен эртеңден баштап иштейбиз. Мына өкмөттүн курамы келген экен, толугу менен мына ишке эртең баштайбыз буюрса. Карайбыз баардыгын. Рахмат. Рада Мұрат Алиев, андан кейін Тазабек. Рахмат, саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Өзүңүз айтып кеткендей, 2010 жылдан бери мен сизди билем. Ошондой эле 10 жылдагы саясат деген китебиңизди окудум. Ал жерде кум төрттөгү проблемалардын баарын айткансыз, жазгансыз. Андан кийин азыр айтып кеттиңиз.